Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер адаттагыдай эле азыркы азаматтар автордук көрсөтүүсүнө күбө болуп турган чагыңыздар. Бүгүн айтылуу бир жылда 2 рет, анан бир бергенде 3төн 4төн ал түгүл 5ке чейинки козуларды берген Романов породасындагы кой баккан чабандын үйүндөбүз. Бүгүн да ушул койлор жана аны багып жаткан азамат инсан туурасында кеп кылабыз, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Адылбек Муратов бир жылдан бери Романов койлорун багып келет. Алгач 2 кой, 1 кочкор сатып алган чабан бүгүнкү күндө алардын санын 10 башка жеткирип алган. Бир жыл ичинде бир нечесин бул породадагы койлорду өлкө ичине жайылтуу максатында сурагандарга саткан учурлары да бар. Айтымында бул койлордун эң негизги артыкчылыгы козулары тез жетилип, койлору эгиздеп төл бергендигинде. Интернеттен окуп анан кызыгып калдым да. Кызыгып калып, анан бияқта сураштырдым. Беден да атайын Романов койлорун баккан Турциядан келген бир түрк досум бар. Анан ошондон консультация алып сурасам, биздин шартка да чыдамдуу экен, бир тоолуу жерлерге дагы, анан шаарга дагы. Анан ойлонуп, анан 2 кой алып, 2 кой 1 кочкор алдым да. Көрөйүн деп. Анан көнүп, мына башында келгенде аябай мындай немере келе. Эчкиге окшоп, адагындап нары бери секирип турчу. Азыр жоошуп, мынантип колдон чөп жеп карышты. Анан алып келгенде эле бир 2-3 айдан кийин 3төн козу тууп берди. Мына балдары ушулар. Бир тууганда ар бир кой 3төн тууп берди. Мына 6 козу туурбайбы? Анан экөөнү гана алмаштырып алганмын ошол түрккө. Мына күрөң козулар неме экен деп аз кездешеткенде сөйт. Өзү булар жашында туулганда капкара козу болот. Анан баштарында обязательно кашка болуш керек экен. Чистый кровный болот экен да ошолдо. Анан барып анан бир 2 айдан кийин анан цветтерин өзгөртүп, мына көгүш болуп калат экен. Анан мунун өзгөчөлүктөрү биздин койлордон ошо көп тууган экен, туут жагында. Анан тез козулар дагы тез жетилет экен. Мына козулар азыр 4 ай, азыр айылдагы козулар 4 айлыктар союшка жарабайт. Булар уже сойсо жарай турган болуп калды. Мал чарбачылыгында өзүнүн өзгөчө орду бар. Жыл сайын суроо талап көбөйүп жүрүп отурган асыл тукум койлор арбын. Алардын бири Романов койлору. Романов койлору 18-кылымда Орусиянын Ярославль губерниясында жогорку сапаттагы тери алуу максатында эчки менен койду аргындаштыруудан келип чыккан. Эң алгачкы таркаган жери Романово Борисоглебск району болгондуктан Романов койлору деп аталып калган дешет. Койлордун сырткы көрүнүшү кадимки кыргыз койлоруна окшошуп кеткени менен булардын сүтү, эти, териси кыргыз койлорунан алда канча айырмаланып турат. Өзү илгери ошо бул Романовский деп ат коюлган ошо Романовдун падышачылыгында эчки менен койду аргындаштырып жасалган, урукташтырылган экен да. Анан мунун өзгөчөлүктөрү кыргыз койлордон төл багытында болот экен. Бир тууганда 3төн 5ке дейин туруйт экен. Анан сүт багытында да болот экен. Булардын немеси, эгерде козуларын бөлүп калып сүтүн сааса, 1 литр сүтү 4 литр уйдун сүтү менен барабар экен. Ошон үчүн мына козуларын жакшы багат экен да, майлуу болот экен. Анан эти дагы неме экен, холестерин жок болот экен. Мына биздин возрасттагыларга, мына 60-тан ашкан адамдарга аябай неме экен, пайдалуу экен. Холестерин жок, анан майы жок болот экен, кара эт болот экен. Бирок ошо кара эттин арасында май ошонун немесинде жилка болуп май болот экен да буларда. Анан
Bular gelgende, can gelgende Kırgızstandın şartına kандай kөнөт деп мен интернеттен аяğa карап окуп неметти менен булар немерек болот экен, жапайыраак болот экен келген. Ал жакта себеби баягы талаада жүрүп неметиш экен да. Анан азыр эми мына көнүп, өзү кол бола болуп калды балдар козулары. Романов койлору Орусия мамлекетинен өстүрүлгөндүктөн мээлүүн жана суук климатка көнгөн. Мындан улам калк арасында бул койлорду Кыргызстанда өзгөчө ысык климатта багуу мүмкүн эмес деген пикирлер айтылып келет. А бирок ошол эле маалда Романов койлору суукка канчалык чыдамкай болсо, ысыкка деле ошончолук туруштук берет экен деген фермерлер да бар. Алардын бири 1 жылдан бери чүй борунда Романов койлорун багып жаткан Адылбек Муратов. Ал жакта суук да климаты. Бирок бул ысыкка да чыдайт экен. Бул Кыргызстан эле эмес, муну азыр Ташкент, Түркмөнстандагылар алып атышат. Себеби уже биле баштады да Романов койдун кандай экенин. Турцияга аябай кетип атат баалуу экен. А мен деле алганым себеби ошо түрк досум бар эле бияка Турциядан келип, өзү ошол квартирада жашап, алдан кое карбайт. Анан ошондон консультация алып берсем, биздин шартта аябай сонун дейт, көнөт экен. Анан тем более биз шаарда турабыз. Мен майылдагы туугандарыма дагы барып реклама кылып айттым. Алар баягы жалкода деме кезүүгө айда берет, жайлоого айда берет, карабайт. Муну караш керек экен. Канчалык карасаң ошончо түшүн берет экен. Мына быйыл 3төн тууду, эми Кудай караса быйыл жакшы багып атам, мына 4 айлык болуп калды кайра бой немес, бооз болуп. Эми 4төн тууп береби деп да чочурап турам. Баалары кандай экен? Чындыгында биздин койлорго караганда кымбат. Ана сатылып табылышы дагы кичине немерек. Муну Россиядан алып келишет, атайын балдар немедет. Анан эми бизге окшогондор мына көбөйтсө акырынан ала башташат, сатып. Бир кою 20 миңден 25-30 миңге деп турат. А кочкору бар эле, кочкор бир жака бирөө сурагандан берип бердим эле. Алда кой алып бир энелерим кой алып ошо койуна кошом деп. А кочкорлору 80 кг эт берет экен. А мыналар азыр ушу турган немеси боюнча бир 60 кг. Немес тирүү салмагы. Эттүү да болот экен, булар тең болот экен да, чың болот экен эттери. Алгач келген маалында бир гана колдон чөп жеп көнгөн Романов койлорун Адылбек мырза маал менен талаага алып чыгып жайып, кадимки тала шартында от тотууга үйрөтүп жаткан маалы. Бул деген демек мындай породадагы койлорду деле кадимки кыргыз койлорундай асыроого үйрөтүп алса болот дегендик дейт каарманым. Адылбек Муратов койлоруна жайыт чөптөрдөн сырткары ар күн сайын салат, жем, кургак чөп жана суусун үзбөй берип турат. Мындай кадам өз кезинде мал жандыктарынын организмин микроэлементтерге байытып, ар кыл илдеттердин алдын алат. Койлорго атайын салат жасап берем, эрте менен пияз, сабыз болсо мына ошо чоң эле ошо туура бересиз. Мындай кылып эле. Салат, чоң салат. Өзүм берип көндүрүп койдум мына. Себеби мына сабыз жакшы да, витамин. Витамин болот. Пияз болсо дары катары бул ооруларды ар кандай немелерге ооруларды неметет да булар. Пияз жегенде ичин тазалайт койлорду. Анан мен муну тоокторго да берем. Атайын пияз берем мынакей. Бул тооктордуку. Муну мында теркадан өткөрөм. Кадимкидей эле мына өткөрүп. Бул канча мал бересиз койлорго? Муну бир мал берем. Бир мал ушу эртең менен берсең жакшы да, муну жегенден кийин аппетит ачылат койлордун. Анан мына пияз болсо ичин тазалайт. Ошон үчүн эртең менен бир мал берем. Эми муну айылда мындай койду мынтип карабайт да, берде бул Романовский деген канчалык карасак ошончолук түшүмдүүлүк немелиги болот.
Eti жақсы болады. Bir mal atayın көк чөпкө жайып келем түштү. Эки мал кургак чөп берем, атайын беде сатып алам. Жем да жесе керек. Ана bir mal жем берем. Кечиндеси. Жемди да өзүм колго жасайм. Арпа, жүгөрү, буğday. Анан урпага аралаштырып коем. Ошондон анан туз. Tuzdan sarıp kadimgide alıp ошентип комбикорм жасап неме кылып берем. Арпа, туз сурайт бекен, тузду? Tuzdu постоянно коюп коем, чоң тузду. Аны чоң тузду каалашынча жалап жей берет. Ал немесинде турат. Ош жемге дагы кошуп коем. Бул туз дагы немесин ачат да, аппетитин. Эми мынакей, мына ушунду алып туруп, буларга салам. Eskisinde apı, baksında apıdır. Ondan oturup koyup koysam jeyt. Ben oturup ondan bir yerine koyuyorum. Bak. Adam bir yere oturup alıp, karap oturam, jegenini karap. Mına koygo dagı bir yerde 3 kilogramda jem bardı. 3 kilogramda uşunda esep kılıp algam. Mına ошо koylogo jem berem. Mına atayын neme жасап койгом. Акыл жасап. Ошондой эле мына туз бар бу жерде, постоянно туз туруш керек. Мындай, муну өзү жалашат. Мынакей. Демекчи, Романов койлору ооруга өтө туруктуу келип, көп деле илдеттерге чалдыга беришпейт. Окуустук болуп ооруп калса, ветеринардык жардам көрсөтүлүүсү кажет. Бул койлорго эң негизги көрүлүүчү талаптардын бири болуп, белгилүү бир мөөнөттө койлордун туяктарын кыркып туруу керек. Бул абдан маанилүү. Аталган процедураны четке кагуу койлордун аксап калуусуна жана ар кандай инфекциялык илдеттердин пайда болушуна алып келиши мүмкүн. Туяк кырка турган шаймандарды атайын дүкөндөрдөн сатып алуу кажет. Бул дүйнөлүк практикада колдонулуп келген ыкма. Ал эми Адылбек Муратовдун айтымында оорунун алдын алуу үчүн жөн гана тамак ашын жакшыртуу кажет деп билет. Бул оорубайт экен, бул бир жагы жакшы, ушул эч кандай дары да берген жокмун. Анан мен натуральный мындай витаминдерди берем да. Сабыз, пияз, бул ошо пияз болсо ошо ичин тазалайт, оору жугузбайт экен да. Сабыз болсо витамин, аны колдоп дегенде мындай кереги жок да. Тамак ашын жакшылап калорийни немелер берсе, оорубайт. Романов койлору көбүнесе салкындыкты сүйгөндүктөн бир жак тарабы ачык, толук жабылбаган сарайда кармоо сунушталат. Алдына кадимки самандан төшөп, күн алыс алмаштырып туруу керек. Ар кандай илдеттердин алдын алууда жылына 1-2 рет корону кадимки аки таштын сууга эритилген аралашмасы менен тазалап туруу жетиштүү. Атайын ушул жерде неме кылып койдум. Мына жерге бир 10 кой, 15 кой батат. Анан бул жака эми жылуу жагында жасайын деп атам, мындакы бир комната ачып, кышындасы булар өзү ачык деле суукка чыдамдуу да, Россиядан келген. Буларга жылуу жердин деле кереги жок экен. Атайын мына үстүн ачып койдум, бу жерден шамал кирип, күн тийип, салкындыкты сүйүшөт да. Анан алдыда таза туруш керек, ушу чөп-чайдан тазалап турам десем бир маал. Ушул малды багайын деп ойлоп аткан адамдарга кандай кеңеш берет? Мен эми
Biz hem şаарда жашап атпайбыз. Мен атайын айылга да барып, балдарга, туугандарга көп берди да бир экөөнө уже рекомендация бердим эле. Алышты. Ошон үчүн мен Кочкорумду да бирөө алып кетти сурап. Кыргыздар көп түшүнбөй атат да. Бул Романовский Россиянын кою болсо бияка чыдамсыз деп. Чыдайт экен, муну караш керек только. Кыргыз койлорго окшоп жайлоого айдап берип, койлоого аралаштырбай муну таза кандуу сакташ керек да, башка койго аралаштырыш керек эмес. Ошо таза кандуу кармаса, өздөрүнө пайда. Мисалы, айыл четин аябай эле жакшы. Мен көбүнө айтып атам, туугандарыма да айтып атам, ушундай кой баккыла деп. Эркиндей 10 кой, 20 кой, 30 кой баккандан көрө мындан 5 кой багып койсо, ошо андан ашык, 2 эсе ашык пайда берип атат да. Белки койлор бирди экини туйт да ашпаса. Анда бирөөсү өлүп калат экини туурса. Булар 3-төн 4-төн тууп атпайбы? Анан 1 жылда 2 жолу тууп атат. Анан 1 жылда бир эле тууп коет. Совет мезгилинде эң көп талап кылынган породалардын бири болгон Романов койлорун сүйүп өстүргөн мамлекеттер арбын. Соңку 5 жыл аралыгында кыргыз фермерлери да бул тармакка баш багууда. Ал эми Адылбек Муратовдун айтымында бул кадамдардын бардыгы элде анчейин өнүкпөгөн чарбачылыкты жайылтууга болгон аракеттер. Каарманымдын короосунда Романов койлорунун сырткары коён, кыргоол, тооктун ар кыл породалары жана бөдөнө багылат. Сландер деген порода. Анан бул эт багытында. Эт багытында мына анан жакшы тууп, балдарын да жакшы багат. Канча килограммга чейин эт берет? Булар 4-5 килограммга дейин эт берет. Эт багытында да булар. Анан атайын породасы Сландер деген ушу. Бул жерде атайын мушташа турган Дакен породасындагы тооктор, мына короз экөө. Муну Асан Үсен деп ат коюп койгон, эгиздей. Бул жөнөкөй тоокторго караганда эттүү да болот экен. Мыналар 4-5 килограмм эт берет, короздору. Тооктор болсо 2-2,5 килограмм эт берет. Бул короздор базарда 2,5-3 миң. 5 миң, 10 миңге дери барат экен. Корозу. Себеби мушташтырат экен алар. Мен мушташтырбайм да, мен баягы өзүм багыш үчүн гана. Багып, анан элге керек болсо сатам. Бул да өзүнчө кошумча киреше. Бул жакта болсо бөдөнө. Атайын мынандай сетке жасатып койгон. Ич. Бу жерде азыр 33 породада 10-10 30. Анан эми үйгө өзүбүзгө ылайыктуу мынакей тууп жумурткалары булар тууп коюптур. Мынакей урматтуу телегөрүүчүлөр, бул менин колумдагы манжур деген породадагы кыргоол экен. Бул кыргоолдорду багуу менен каарманым эч кандай деле пайда таппайт. Тескерисинче, ар жыл сайын дал ушул кыргоолдорду жаратылышка кое берип, жаратылышка чоң эрдик жасап жаткан экен. Кандай болгон күндө дагы мээнетиңиздер адал, тапканыңыздар берекелүү болсун. Сиздер азыркы азаматтар автордук көрсөтүүсүнө күбө болдуңуздар.